Саламатсыздарбы? 4 майга карата алынган жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыздар. 2020 жылдын 4 майына карата республика боюнча COVID-19 инфекциясынын жаңы 35 учуру катталды. Бишкек шаарында 26, Чүй облусунда 2, Нарын облусу боюнча 1, Жалал Абад облусунда 5, Баткен облусу боюнча 1. Республика боюнча аталган илдет менен ооругандардын жалпы саны 830га жетти. Шашылыш билдирүү, катуу жаан, мөндүр, шамал жана сел жүрүү коркунучу бар. 4 майда түнкүсүн жана 5-7 майда Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. 4 майда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Ысык көл облустарынын кээ бир райондорунда, 5-7 майда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо мөндүр жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы төмөндөйт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, авто, унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. 4-7 майда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлүшү, тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Ысык көл облусунан чыгууга тыюу салынды. 4 майдан баштап Ысык көл облусунан чыгууга тыюу салынды. Мындай чечим кечээ 3 майда облустук ыкчам штабтын отурумунда кабыл алынды. Штабтын маалыматында аймак тургундары, райондук мамлекеттик администрациялар жана Каракол балыкчы шаардык мэриялар тарабынан берилген өткөрмө уруксаат кагаздарынын негизинде жүйөлүү себептер менен гана башка региондорго чыга алышат. Кайра облус аймагына кирген учурда жарандар милдеттүү түрдө экспресс-тест жана анализ тапшыргандыгы жөнүндө маалымдамасынын негизинде кирет жана 14 күндүк үй карантинине алынат. Бул шарттар Ысык көл облусунун аймагына кире турган адамдардын бардыгына тиешелүү деп айтылат маалыматта. Облустук ыкчам штаб кабыл алынган чараларды түшүнүү менен кабыл алып, өзгөчө кырдаал режиминин шарттарын так сактоого чакырат.